Урматтуу депутаттар, бизде ушундай саясий маданият болуш керек. Саясий маданият болуш керек, эч кандай бир ызы чуусу жок. Ар кандай бир бүдөмүк ойлорго талкуу жаратпастан мен өзүм ушундай чечим кабыл алдым. Бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы кызматынан өз эрким менен кетүүгө чечим кабыл алдым. Бул менин жеке чечимим. Мага эч ким басым кысым көрсөткөн жок. Ага жол да бербеймен. Бул менин мүнөзүм ошондой. Ошон үчүн сөздү көбөйтпөйүн дедим. Бизде стабилдүүлүк болуш керек. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич баштаган саясий реформалар толук аягына чыгыш керек, саясий туруктуулук болуш керек. Мына ушул максатты көздөп, мамлекетчилдик сезим менен мен ушундай чечимди кабыл отурам. Мен чечимимди колдоп берүүңүздөрдү суранам. Мени Жогорку Кеңештин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 8-чакырылышынын төрагасы кылып, чоң ишеним менен шайлаган ушул жерде бардык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарына терең ыраазычылык билдирем. Ошол эле учурда Жогорку Кеңештин аппаратына терең ыраазычылык билдирем, аппараттын кызматкерлерине. Барыңыздар сак саламат болуңуздар. Мен азырынча эч жака кетпейм, эч жака барбайм. Ушул жерде сиздердин араңыздарда катардагы депутат болуп, ушул өлкөнүн келечегине кызмат кылууга даярмын. Бар болуңуздар. Рахмат. Барыңыздарга рахмат. Мен төрдөн түштүм, ордума отурдум. Биринчи процедурный. Урматтуу кесиптештер, Атажурт Талиева. Эми шашпасак. Асман ойлуп жерге түшүп калган жок. Шашылбаңыздар. Акылды пештейли. Улумдарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар урубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Улумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы кызматынан өз эрким менен кетүүгө чечим кабыл алдым. Бул менин жеке чечимим. Мага эч ким басым кысым көрсөткөн жок. Ага жол да бербеймен. Бул менин мүнөзүм ошондой. Ошон үчүн сөздү көбөйтпөйүн дедим. Бизде стабилдүүлүк болуш керек. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич баштаган саясий реформалар толук аягына чыгыш керек, саясий туруктуулук болуш керек. Мына ушул максатты көздөп, мамлекетчилдик сезим менен мен ушундай чечимди кабыл отурам. Мен чечимимди колдоп берүүңүздөрдү суранам. Мени Жогорку Кеңештин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 8-чакырылышынын төрагасы кылып, чоң ишеним менен шайлаган ушул жерде бардык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарына терең ыраазычылык билдирем. Ошол эле учурда Жогорку Кеңештин аппаратына терең ыраазычылык билдирем, аппараттын кызматкерлерине. Барыңыздар сак саламат болуңуздар. Мен азырынча эч жака кетпейм, эч жака барбайм. Ушул жерде сиздердин араңыздарда катардагы депутат болуп, ушул өлкөнүн келечегине кызмат кылууга даярмын. Кечинде Түркия Республикасынан расмий сапардан кайтып келдик. Расмий сапар абдан жемиштүү жана маанилүү болду. Биздин бул расмий сапарга Түрк Республикасы
абдан чоң маани берип, белгиленген бардык жолугушуулар жогорку деңгээлде өттү, жогорку уюшкандыкта, жогорку даярдыкта кабыл алышты. Өзүбүздүн парламентарийлерден сырткары, парламенттин төрагасынан сырткары, Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен да жолугушуу болду. Эки тараптуу жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы бир топ маанилүү маселелер талкууланды. Мен айтат элем, жалпы жонунан биздин расмий сапар абдан жемиштүү болду. Биз расмий сапарда жүргөн мезгилде биздин өлкөбүздө бир топ саясий оош кыйыштар болуп кетти. Буга бардыгыбыз күбөбүз. Ошондо ушу менин дарегиме дагы бир топ сөздөр айтылып, ар түрдүү маселелер болуптур. Мен айтып коет элем, биринчиден, урматтуу депутаттар, урматтуу кыргыз элим, мен бир эки адамга же бир адамга кызмат кылбайм. Мен кыргыз элине, кыргыз парламентине кызмат кылып келатам. Мындан кийин дагы кыргыз элине, кыргыз парламентине, кыргыз мамлекетине кызмат кылам. Ошондуктан мени бир эки адамга же бир адамга байлаган туура эмес. Кудайга шүгүр, мынакей өзүңүздөр билесиздер, 2022 жылы 5 октябрда Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына төрага болуп шайландым. Ошол күндөн ушул күнгө чейин бардык аракетимди Кыргыз Республикасынын парламентинин кадыр баркын арттырууга, ушул жерде кыргыз мамлекетине, кыргыз элине, келечегине маанилүү, керектүү мыйзам долбоорлорун, мыйзамдарды жана маанилүү мамлекеттик чечимдерди кабыл алууга өзүмдүн салымымды коштум деп айта аламын. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда стабилдүүлүк, эң башкысы саясий туруктуулуктун жетишкендигинин негизинде мына өлкөбүздө өсүп өнүгүүлөр болуп атат. Өлкөбүз соңку жылдары жекел аймакта эмес, мындай дүйнөдө эң тездик менен өнүгүп аткан мамлекеттердин катарына кирип атат. Экономикабыз жогорулуп атат. Буга сөзсүз түрдө урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич баштаган команданын, ошондой эле кыргыз парламентинин салымы абдан чоң жана маанилүү. Анткени бардык ошол зарыл мыйзамдар, керектүү мыйзамдар ушул жерде кабыл алып, ушул жерде ошо чечимдер жактырылып атат. Ошонун негизинде ушундай өнүгүүлөргө, өбөлгө түзүлүп атат. Анткени менен урматтуу депутаттар, бизде ушундай саясий маданият болуш керек. Саясий маданият болуш керек, эч кандай бир ызычуусу жок. Ар кандай бир бүдөмүк ойлорго талкуу жаратпастан мен өзүм ушундай чечим кабыл алдым. Бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасы кызматынан өз эрким менен кетүүгө чечим кабыл алдым. Бул менин жеке чечимим. Мага эч ким басым, кысым көрсөткөн жок. Ага жол да бербеймен. Бул менин мүнөзүм ошондой. Ошон үчүн сөздү көбөйтпөйүн дедим. Бизде стабилдүүлүк болуш керек. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич баштаган саясий реформалар толук аягына чыгыш керек, саясий туруктуулук болуш керек. Мына ушул максатты көздөп, мамлекетчилдик сезим менен мен ушундай чечимди кабыл алып отурам. Мен чечимимди колдоп бериңиздерди суранам. Мени Жогорку кеңештин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 8-чи чакырылышынын төрагасы кылып, чоң ишеним менен шайлаган ушул жерде бардык Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарына терең ыраазычылык билдирем. Ошол эле учурда Жогорку кеңештин аппаратына терең ыраазычылык билдирем, аппараттын кызматкерлерине. Барыңыздар сак саламат болуңуздар. Мен азырынча эч жака кетпейм, эч жака барбайм. Ушул жерде сиздердин араңыздарда катардагы депутат болуп, ушул өлкөнүн келечегине кызмат кылууга даярмын. Бар болуңуздар. Рахмат. Саламатсыздарбы? Жумушубузду улантабыздар. Ар дайым эле шашып жүрөбүз да биз. Бүгүнкү болуп аткан көрүнүш
Бул могу бирөөңөр баары бир спикерликке коесуңар да ушул жерден баары бир спикердин ордуна отурасыңар бирөөңөрчү. Ошол кишиге кайрылармын. Мен микрофонду өчүрөм. Министрлерди бар кете бер, жумушуңа бара бер, суроосуз узатабыз деген сөздөрдү кел аткан төрага сиз айтпайсыз го деп ишенем да менчи. Анткени биз эл өкүлүбүз. Биз ошол министрлерге ошол жерден сүйлөшүбүз керек. Канча жолу ошол жерден какшанып, кайталап, суроо берип калалы десем болбой ушул жерде Камил Абдыразаковна бүтүп алайын мен сөзүмдү. Болбой ушул жерде ушундай көрүнүштөр болот да. Мен кайрылып атам. Кел аткан спикерге кайрылдым. Мен ойлойм ушундай көрүнүштөр болбойт деп сиз жактанчы. Чын жүрөктөн ишенем. Рахмат. 2006 жылдары Кыргызстанда жаңы партия түзүлгөндө, бул партиянын аты Ата журт болгон. Ата журттун бүктөгөн, түскөн кишилер булар Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевтер болгондо. Мисалы мен бир экинчи рядтарда тургам да, ошол убактарда алардын артында турганбыз. Анан мен калп болбойт, эч качан Садыр Жапаровго дагы, Камчыбек Ташиевке да эч качан мен өмүрүмдө калп айткан эмесмин да. Бул менин принципим да. Анан түнү мен ойлонуп чыктым. Кече түнү урматтуу Садыр Нуркожоевич президентибиз адагы жана чечимден кийин жакшы уктабады да. Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев адагы ооруп атат. Адагы кыйналды да кечечи. Мен экөөнүн тең уулумун да. Анан өзүм атыман айтып кетким келип атат да. Жоопкерчиликти алыпчы. Экөө тең. Бирөө всенародно избранный президент Садыр Жапаров. Камчыбек Ташиев кыргыз эл баатыры. Экөө биригип чек аранын маселени чечти, эч качан чечилер. Экономиканы канча өстүрдү. Мен 6 Союзда депутат болуп турганда биз 2 миллиарддан ашпачык бюджетибиз. Азыр расходный часть 10 миллиардка чейин чыгып кетти. То есть бул 5 жылда болуп аткан ушундай көрүнүштөрдө. То есть мамлекет жакшы уктап атат, өнүгүп атат. Эми жумушта биз деле өзүбүздүн жакындарыбыз менен кээде производственный издержки деп коет да. Андай мындай түшүнбөй калгандар болот. Ошон үчүн мен чакырат элем. Өзүмдүн 2 досумду баары жакшы болот. Баарыбыз бир болобуз. Астыга койгон максаттарды жетебиз. Экөө тең кыргыз элинин патриоту. Экөө тең эл дегенде, журт дегенде ичип аткан суусун, жеп аткан тамагын тыштап чуркап кетет да. Ошон үчүн биз дагы парламент ушул күндөрү бөлүнбөй, жарылбай, бүт баарыбыз ынтымакта бир туруп койсок, мен ишенем, Кыргызстан кубаттуу мамлекет болот. Бүт элибиз, журтубуздун турмушун оңдоп, бардык койгон максаттарга жетебиз депчи. Рахмат.